андай кечиримди күтүп аткан жок. Бүт кыргыз элинен кечирим сураш керек. Ушу министр болгондон байкап сүйлөш керек эле ошол жерде. Ошо конкреттүү ким аферист? Эл бизди шайлады. Жок дегенде бизди урматтабасаңар, сыйлабасаңар, биздин шайлоочуларды элди сыйлап койбойсуңарбы? Bir протокол тапшырма берип, мигранттарыбыздын жок дегенде ошондой жактарынан бир жардам берсек. Азыртадан алдын ала бир маалыматын уксакпы деген да менин сунушум. А то мындан да оор абалга туш келип калып жүрбөйлү. Ана я понимаю, тиги финансыны биз көрөт этебиз деген иштеге деп. Биздин өзүнүн личный өзүнө суроолорубуз бар. Рахмат. Биз керек болсо конституцияны өзгөртүп коюшка укугубуз бар. Урматтуу төрага, бир жумадан бери бир жумага чукулдап калды. Чуулган окуя болуп атат. Саламаттык сактоо министри менен 4-чү шаардык больницанын башчысы. Биз кече буга чейин де бизге эми баягы биз таластык болгондон таластык депутаттарга таластан аксакалдар келди. Жаштар чалып атат. 10 миңдеген жаштар чалып жолугушуулар кылышып атат. Бул эми биз президенттин реформасын колдойбуз. Министрдикин да колдойбуз. Бирок бул жерде баягы айтылып айтылган сөз эле айтылып кетти өзү эле дегенде болуп, таластыктар аферист деп, ошол ким аферист экенин далилдеш үчүн ушул жерге улуу трибуна чакырып берсеңиз министрди. Биз таң калып атабыз. Биз эми талас эли Маластын урпактары, Чыңгыстын неберелери, Чолпон байдын неберелери жүзөк бүгүн келип таластын элин, региондун элин айтып атат. Ошо конкреттүү ким аферист? Ошону айтып берип койсо экен. ИШНИ фракциясы Мураталиев. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Азыр Жакишев киргизген сунушту ушуну комитетке алып барбай эле. Мына 2-3 күндөн бери кабинеттерге таластан аксакалдар келип, действительно туура сөздөрүн айтышып атат. Ушул жерге чыгып туруп, ошо кишини угуп, жанагы сөзүнө кандайча жооп берет экен. Азыр телевидениеден чыгып туруп, 2 журналист менен айтып койду, мен талас элинен кечирим сурайм деп. Андай кечиримди күтүп аткан жок. Бүт кыргыз элинен кечирим сураш керек. Ушу министр болгондон байкап сүйлөш керек эле ошол жерде. Реформасын биз колдойбуз, конечно. Бирок могу жерге келип, чоң трибунадан, улук трибунадан кечиримди сурап койсун. Эл күтүп атат дерди. Жаныбызды койбой атат биздин да. Биз да ошону сизден суранабыз. Деги комитетке жөнөтпөй эле ошо улуу трибунага келип туруп ушул жерден айтып, ошол кимдер аферист экенин жаңы Жакышев айткандай далилдеп койсун. Эмесе бул билбейм, жакшылык апарбайт мындай нерселер. Биздин президентибиз да айтып атат, иштерди жасайык деп. Мондой жерде экономика өнүгүш үчүн дайыма тынччылык керек. Ошону эске алуу менен чакырып туруп берден бир суроолорду берейик биз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен айткым келет ушул барыңыздарга белгилүү болгондой массалык маалымат каражаттарында көрсөтүп атат, ушул көлдүн соолушу боюнча, азайышы боюнча, ушуну кандайдыр бир деңгээлде азыртадан бир эксперттерди чакырып, может международдук эксперттер чакырып, ушунун бир азыртадан алдын ала бир маалыматын уксакпы деген да менин сунушум. А то мындан да оор абалга туш келип калып жүрбөйлү. Рахмат. Биз эмне болуп кетти? Деңгээлибиз абдан төмөн түшүп кеттиби? Же парламент эмне өгөй бала болуп калдыкпы? Вице-премьер-министр жок, министр жок. Урматтуу депутаттар, сиздерге кайрылам. Биз эмне өгөй бала болуп калдыкпы? Же бизди эч ким тоготпой калдыбы? Шайлоодо 1,5 миллион эл бизди шайлады. Жок дегенде бизди урматтабасаңар, сыйлабасаңар, биздин шайлоочуларды элди сыйлап койбойсуңарбы? Бул жерде 38 миллион сомдун тагдыры чечилип атат. Соцфонддун төрагасы вице-премьер сөз келиш керек. Алмаз Акынжанович, биз сизди сыйлайбыз. Бирок мына көрдүңүзбү? Депутаттардын талап экенин эске алып койсоңуз, анан кечирип калдык дебей, ошону бизден суранбай кайра ошол өкмөттүн мүчөлөрүнөн, то есть кабинеттин мүчөлөрүнөн ошолорду сурансаңыз келгиле, өткөрөлү депчи. Себеби дегенде ошол соцфонддун төрагасында дагы өзүнө личный суроолор бар. Ана я понимаю, тиги финансыны биз көрөт этебиз деген иштеге деп. Биздин өзүнүн личный өзүнө суроолорубуз бар. Рахмат. Мына министрлер, тиешелүү министрликте иштегендер, биз сураган маалыматтарды убагында берсе, анткени биз сурап маалымат ала албай атабыз. Биз элге эмне деп жооп беришти билбей жатабыз. Мен бир канча жолу айттым, дагы деле бир жыйынтык чыкпай атат. Ошону көзөмөлдөп койсоңуздар, урматтуу протокол тапшырма берип койсоңуздар. Себеби өзүнүн мөөнөтү бар, мөөнөтүнөн өткөн убакта дагы келе элек жооптор. Экинчи жана
биздин коллега айтып кеткендей мигранттар боюнча. Биздин мигранттар Москвадан 100 километр алыстыктагы Сахарова шаарына барып өтүшөт экен медосмотрдан. Ал жерде биздин эле өлкөнүн мигрант эмес, бүт башка өлкөдөн келген дагы мигранттар очередь аябай көп дейт. Бул бир жолдун алыстыгы, экинчиден бир медосмотр өтүш 5300 сом өтүшөт экен. Ал канчалаган көп. И ар бир 3 айда экен. Ошол жагынан биз жардам берип, мен дагы ошол коллеганын сөзүнө кошулат элем, бир протокол тапшырма берип, мигранттарыбыздын жок дегенде ошондой жактарынан бир жардам берсек. Россияда мыйзам бар экен. Об обязательном прохождении медицинского осмотра и обязательной дактилоскопии. Ушул мыйзам биздин мигранттарга өтө көп оор мындай процедураларды жаратты да. 3 ай сайын алар барып ошол медициналык осмотрду өтөт. Акча көп кетет экен. Мигранттар кайрылып атышат. Комитет, биздин комитет ошону мыйзамды анализ кылып, биздин мигранттарга кандай терс таасирин берип атат. Аны биздин парламенттин атынан кайрылууну даярдап койсо, Госдумага, Совет Федерацияга биз бул жерде жогорку кеңешке алып келсе, биз отурумда ошону кабыл алсак, аларга жиберсек, бизге кичине жеңилдиктерди көрсөтсүн да. Ошол боюнча тапшырманы берсеңиздер, комитет карап чыксын. Рахмат. Урматтуу төрага өткөндө жанагы Эдил Байсалов боюнча сөз болгон. Эдил Байсалов мындай карап көргөндө Кыргызстанда 4-чү киши. Вице-премьер-министр по социальным вопросам. Депутаттарды мыскылдап, шакабалап, кемсинтип сүйлөгөнгө ага ким уруксат берди? Кандай акысы бар? Биз депутатпыз. Ушул жерде отурган депутаттардын алды 25 000 добуш алып келди. Арты 7 000 добуш алып келди. Эмне үчүн ал депутаттарды мыскылдап сүйлөйт? Анда эч кандай акысы жок. Эгер кыйын болсо депутат болуп келбейт беле? Бир дагы депутат болуп шайланган эмес. Эгер депутатты койсо 100 добуш алат. Эч ким аны сыйлабайт, урматтабайт. Анан чыгып алып эле кылыбыз кыйшайбайт, кылым кыйшайбайт. Эмне деген кыл аныкы? Кандай кыл ал? Ошону бир чакырып, бир тарбия, бир воспитательный жумуш жасайсыңарбы, айтасыңарбы, бир эмет койбойсуңарбы? Такыр эле телевизорго чыгып эле мен кылым кыйшайбайт дейт. Биз акылыбыз көп, биздин өкмөттүн мүчөсү Акылбек Жапаров дейт. Билебиз Акылбек Жапаровдун кандай акылы бар экенин. Ошон үчүн өзү негизи урматтуу депутаттар, Эдил Байсаловдун деңгээли циркке коюш керек аны. Директор кылып. Циркти да тарта албайт. Циркке ассистент кылып коюш керек. Депутаттарды мыскылдап сүйлөйт. Биз керек болсо, урматтуу депутаттар, биз Эдил Байсаловго айтып түшүндүрүп коюшубуз керек экен. Биз элдин өкүлүбүз. Биз керек болсо конституцияны өзгөртүп коюшка укугубуз бар. Кудай сактасын, эгер бийлик алмашып кетсе, Эдил Байсалов артын карабай качат, Англияга карап. А биз ушул жерде калабыз. Ошону жакшылап түшүндүрүп коюңуз. Урматтуу